Takva ayal al erdi eң мыкты деңгээлге көтөрүп, үйдөгү тамак ашка, азык оокатка, жашоого, кийим кечеге, керек болсо намазга дагы күч кубат жана береке киргизет. Шуну бир билиң. Сиздин таквалыгыңыз бир эле өзүңүзгө эмес, атырамыңызга эң мыкты таасирин тийгизет. Хасан аль-Басри жөнүндө жакшы эле маалыматыңыз да бар. Өзү Мадинада төрөлгөн, пайгамбардын үйүндө жашаган, кийин Иракка көчүп келип, Басара деген шаарында жашап, анан Басаралык Хасан деп аталып калган. Ушул айтат. Меккеге хажга барып калган, дейт Хасан аль-Басри. Материал саткан базарга кирдим, келинчегиме кайтаарда жакшы бир келинчегиме жага турган бир материал алып алайын, күпүрөк кийимине деп кирдим. Фажаала ямдах ва яхлиф фатаракту. Bir kişiге туш болдум, bir сатарман. Табары анчайын деле эмес. Бирок оозунан чыккан сөз ушунчалык жаман, ант ичип, мактап, бул мендеги товар эч жерде жок деп ушундай бир жалган угаш сүйлөгөндөн карап туруп, бирок арзан экен. Албай, жок, мындан сатып алганым болбойт деп базардын этегирегине кирип, момоюп отурган бирөөдөн ошондой болбосо дагы келинчегимдин көңүлү көтөрүлө турган бир материалды тандап сатып алдым. Кийин 2 жылдан кийин анан дагы хажга келдим. Келип келинчегиме кайтаарда дагы бир материал алып алайынчы деп базарга кирип басып бара жатсам, баягы ант ичип, жалган сүйлөп, богоздонуп мактанган эркек ушундай бир момоюптур, 2 эрини кыймылдайт, да барсаң сүлкүлдөйт. Демейинче көзүн ачпайт. Такыр мактаганын укпадым. Анан салам айтып, 2 жыл мурда келгенде, ойбай, албууттанып, товарын мактанган сиз белеңиз? Десем, ооба, менмин. Эмне болду сизге? Момоюп калыпсыз дедим. Эмнени айтасың? Ошол учурда бир аялым менен жашайт элем. Азыраак таап барсам пайданы. Кеңкелес, эмне кылып отурдуң тандан кечке чейин сен базарда? Кыйкырып, айкырып, мактап сатпайсыңбы жинди? Тиги кошуналардын адамдары канча таап келди деп албууттанып шунчалык жанга тиет эле, зээникейт эле. Ошол аялымдын ошол тилин укпаш үчүн жалгандарды сүйлөп болсо дагы, алдап болсо дагы товарымды сатып, ошонун тилинен кутулайын деп акчаны көбүрөөк алып барат элем, жалган айтып. Аялымдын өтүп кеткенине 1 жыл болду. Анан көп өтпөй досторум бир аялды сунуштады эле, үйлөндүм. Ой, такыбалык ушунчалык чанда жок. Этияттанып турат. Абайлаң, арам аралашпасын деп. Эми ушундай бир оңолдум дейсиз, тилим зикир менен алек. Азыр сиз менен сүйлөшкөнгө дагы ушул ачуум келип турат, тезирээк кетип калың деди. Кара, окуй, токто, мен сенден материал сатып алам. Үйдө береке, намаз, ынтымак, ыйман, бактылык жашоо бизде анткени мен эң мыкты ыймандуу таква аялга үйлөнгөм дейт. Субханалла. Караң, аялдын таквалыгы үй бүлөнү эркекти оңдойт. Аялдын таквалыгы базарды оңдойт. Аялдын таквалыгы өлкөнү оңдойт. Көрдүңүзбү кандайсыз? Бирок ошол учурда таквасыз болуунун өзү ал үй бүлөнү бузат, эркекти бузат, уул кызды бузат, неберени бузат, эң негизи үйдү бузат, Кудай сактасын.